Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз Аллах Таалага жакындатуучу, анын сүйүүсүн алып баруучу ибадаттар, амалдар тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Бүгүн дагы Аллах Тааланын каалоосу менен колубуздан келишинче мына ушул теманы дагы толуктап өтөбүз. Бүгүнкү эң негизги токтолуучу темабыз бул Аллах Тааланын аулияларынын катарына кошулуу. Деги эле Аллах Тааланын аулиялары кимдер? Кантип Аллах Тааланын аулиясы боло алабыз? Жана Аллах Таала өзүнүн аулияларын бул дүйнөдө акыретте кандай сооп сыйлык берет? Мына ушул тууралуу кыскача токтолуп өтмөкчүбүз. Албетте Аллах Тааланын жер бетинде өзүнүн аулиялары бар. Эми аулия деген ким экендигине келе турган болсок, аулия деген бул араб тилинен кыргыз тилине аударганда бул вали деген сөздүн көптүктүрү. Ал эми вали деген бул дос, жакындык жана коргоочу деген маанилерди берет. Вали деген бул Аллах Тааланын досу экен. Аллах Тааланын жакын пендеси экен. Аллах Таала жакшы көргөн, Аллах Таала сүйгөн пендеси болуп эсептелинет экен. Аллах Таала өзүнүн пенделеринен кээ бирлерин өзүнө дос тутат. Алардын кээ бирлерин Аллах Таала жакшы көрөт, алардын өзүнө жакын алат. Мына ушуну араб тилинде ал-вали деп коет. Аллах Таала валиул мауна болгон зат, өзүнө дос алуучу болгон зат. Демек, вали деген дос деген экен, ал эми аулия деген достор деген экен. Аулияуллах дейт турган болсок, демек Аллах Тааланын достору деп аталат экен. Эми Аллах Тааланын валилери, аулиялары булар кимдер дегенде, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнүн эң негизги шарттарын бизге баяндап койгон. Албетте Аллах Тааланын валиси болуш үчүн бир сууну тетири агызыштык же кандай бир керемет көргөзүү шарт эмес. Аллах Тааланын аулиясы болуш үчүн эки нерсе керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эскерет бул нерсени. Ала инна аулия Аллаху ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Билгиле дейт, Аллах Тааланын аулияларына, анын досторуна эч кандай коркунуч болбойт, жана алар өкүнбөйт дейт. Алар кимдер дегенде алладина аману ва кану яттакун. Биринчи шарты ыйман экен. Аману, Аллах Таалага ыйман келтирген пенделер, Аллах Тааланын периштелерине, анын түшүргөн китептерине, анын жөнөткөн элчилерине, акырет күнүнө, тагдырдын жакшы жаманына ыйман келтиргендер, мына ушул экен биринчи шарты. Экинчиси ваканы яттакун, жана такыба болгон пенделер дейт. Аллах Таалага ыйман келтирип туруп, мына ошол ыйманын тасыктаган пенделер, Аллах Тааланын буйруктарына моюн сунуп, анын арам кылган иштеринен алыстап жашаган пенделер, такыба инсандар, мына ушулар Аллах Тааланын аулиялары. Демек, кыскача чыгаруучу жыйынтык, кайсы бир пенде Аллах Тааланын фарыздарын өтөп жаткан болсо, арам иштеринен тыйылып жаткан болсо, мына ушул Аллах Тааланын аулиясы болуп эсептелинет. Мына ушул Аллах Тааланын валиси болуп эсептелинет. Мына ушул Аллах Тааланын сүйгөн пендеси. Мына ушул Аллах Тааланын эң жакын досу. Дагы бул аулиялыктын өзүнүн даражалары бар. Инсан парыздарды аткарып, мына ошого кошо нафилдерди да кошуп аткара турган болсо, мустахабтар да кошуп аткара турган болсо, анда мунун валилиги ошончолук жогору даражага көтөрүлүп кете берет. Бул валилик ушундай даражалары бар, аулиялыктын даражалары бар. Эң төмөнкү даражаларынан бири бул ыйман. Ыйман келтирип туруп, бирок пенде парыз өтөбөй турган болсо, арам иштен тыйылбай турган болсо, эң төмөн даражасында. Күнөөлөргө баткан болсо, бирок мусулманмын деген болсо, эң төмөнкү даражасы. Экинчи даражасы бул фарыздарды аткарып, күнөө иштерден тыйылып жүрө турган болсо, мына ушул экинчи даражасы. Ал эми үчүнчү даражасы, мындан да жорураак даража, бул фарыздарды өтөп, арам иштерден тыйылып, ошо менен биргеликте нафил ибадаттарды дагы кошо аткарып жүргөн. Кандай жакшы иштер болуп турган болсо, ошолорго кызыгып, жакшы иштерге кызыккандар, мына ушулар кийинки жогорку даражадагы Аллах Тааланын аулиялары болуп эсептелинет. Эми Аллах Таала өзүнүн аулияларын
бул дүйнө жана акыретте өтө улуу өлкөн соопторду берет. Алардын кылган күнөөлөрүн кечирет. Аллах Таала бул дүйнөдө аларга эч кандай корку бербейт жана аларды эч кандай бир өкүнүч, кайгыга салбайт. Албетте сырткы дүйнөсүнөн, сырткы көрүнүшүнөн бир мусибат менен же бале кырсык менен сынашы мүмкүн. Бирок Аллах Таала жүрөгүндөгү иманы себептүү анын нафсысын жүрөгү менен тынчтантат. Иман менен жүрөгүн тынчтыкка бөлөйт, бейпилдикке бөлөйт. Мусибат келсе дагы, кырсык болсо дагы Аллах Тааланын тагдыры менен болду деп, мына ошол нерсеге сабыр кылуучу, жүрөгүнөн бир бейпилдик табуучу пенделерден болуп калат бул дүйнөдө. Ал эми акыретте Аллах Таала бул пенделерин өзүнүн кабыр азабынан сактап, кыямат күнүндө буларды бейишке киргизет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени төмөндөгүчө баяндайт. Иннеллазина қалу раббуна Аллаху сумма истақому. Роббубуз Аллах деп, Аллах Таалага иман келтирип, кийин ошол жолдо бекен болгондор дейт. Аллах Таалага иман келтирип, кийин такыба болуп жашаган пенделер, Аллахтын буйруктарын аткарып, анын арам кылган иштеринен тыйып жашаган пенделер, татаназзалу алейхимул малаикату. Алар жан берип аткан кезинде аларга мына ушундай периштелер түшөт дагы. Алла тахафу ва ла тахзану. Силер коркпогула дагы, кайгыга батпагыла дагы. Ва абширу бил жаннати лати кунтум туадун. Силерге убада кылынган бейиш менен сүйүнчүлөгүлө деп Аллах Тааланын аулиялары жан берип аткан кезинде эле мына ушундай периштелер түшүп, аларга ушундай куш кабарлары жеткирет дейт. Нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира. Биз силердин бул дүйнөдө жана акыретте силердин досторуңар болобуз. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун. Ал бейиште силердин нафсыңар каалаган нерсе бар дейт. Силер эмнени эңсесеңер, ошонун баары бар. Нузулан мин гофур рахим. Мунун баары кечирүүчү, райымдуу болгон заттан силерге берилген бил конок сый дейт. Ким Аллах Тааланын валиси боло турган болсо, бул пенделерди Аллах Таала кыямат күнүндө өзүнүн бейишине рол эткен. Аллах Таала аларды кабыр азабынан сактайт экен. Аллах Таала кыямат күнүндө булар эч кандай коркууга, өкүнүчкө салбайт экен. Ал эми бул дүйнөдө Аллах Таала аларды ар кандай бале кырсыктардан аларды алыс кылып, Аллах Таала өзү коргоп, аларга жакшы иштерге тафик берип, аларды күнөө иштерден тостурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи келген бир хадисте айтат. Инна Аллаха кала дейт. Аллах Таала айтты. Мен адали валиян факад азантуху бил харб. Ким менин бир валийиме, менин досума зыян бере турган болсо, мен ошол адамга согуш жарыялайм деп Аллах Таала айтат дейт. Аллах Тааланын валилерине зыян бергенге этият болуш керек. Такыба пенделерге Аллах Таалага иман келтирип, 5 вакыт намаз окуп жүргөн, зекетин берип аткан, ажылыкка барып аткан, күнөөдөн тыйылып аткан пенделер, Аллах Тааланын аулиялары, буларга зыян бергенден этият болуш керек. Ким ушуларга зыян бере турган болсо, Аллах Таала мен буларга согуш жарыялаймын дейт. Аллах Таала өзүнүн ачык айкын азабын жөнөтүп коюшу мүмкүн, же ошол пендени башка бир оор сыноолор менен катуу бир бале кырсыкка салып коет. Дагы хадистин улантысында ма тaqarraba ilayya abdi bi shay'in ahab ilayya mimma iftaradtuhu alayhi дейт. Эгерде пенде мен ага парыз кылган эң сүйүктүү нерсени мага жакын бере турган болсо дейт. Ушул валинин сыпаты демек биринчи эмне дейт? Мен парыз кылган парыздарды аткарган болсо дейт. Ва язалу абди yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Ушул парыздардан кийин дагы кошумча нафил ибадаттар менен мага жакындаган болсо, хатта ухиббуху, мен бул пендемди жакшы көрүп каламын, өзүмө вали тутуп каламын дейт. Иза ахбабтуху, эгер бул пендемди жакшы көрө турган болсом, анын уга турган кулагы болом, көрө турган көзү болом, суна турган колу болом, баса турган буту болом дейт. Демек ал пенденин уга турган болсо, жакшы нерсени угууга тафик берем дейт. А эгер көрө турган болсо, жакшы иштерди көрүүгө тафик беремин. А эгерде иш кыла турган болсо, жакшы иштерди кылууга, эгер бир жака баса турган болсо, жакшы жактарга барууга мен ага тафик берип турамын дейт. Ойда саалани ла утияннаху. Эгер менен бир нерсе сурап дуа кыла турган болсо, ал нерсени сөз түрдө берем дейт. Демек, бул аулия, Аллах Тааланын аулия пенделеринин дуалары сөз түрдө кабыл болот. Вала инистаазани ла утияннаху. Эгер менден коргоо сурай турган болсо бир нерседен дейт, мен аны сөз түрдө коргоп коёмун дейт.
жиндердин жамандыгынан, шайтандардын жамандыгынан, адамдардын көздөрүнөн, адамдардын көрө албастыгынан, дагы башка нерселерден менен коргоо сурай турган болсо дейт, мен аны коргоп коёмун дейт. Өзгөчө акыреттеги дозок азабынан, кабыр азабынан менден коргоо сурай турган болсо, мен бул пендени коргоп коем дейт. Бул ким? Аллах Тааланын фарыздарын өтөп, кийин нафилдерди дагы аткарып, аулиялыктын жогорку даражасына чыккан пендени. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын аулиялары бул дүйнө жана акыретте кор болбойт экен. Бизге негизги боло турган милдет бул Аллах Тааланын аулиялыгына жетиштик. Ал кандай болот дегенде, парыз ибадаттарды өтөштүк, кийин нафил амалдарды аткарып жүрүштүк, күнөө иштерден алысташтык. Мына ушул Аллах Тааланын аулиялыгына жеткирет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткандай: "Ала инна аулия Аллаху мусаллун." Аллах Тааланын аулиялары булар намаз окуучулар дейт. "Мен юқиму салаваттал хамса" дейт. 5 вакыт намазды окугандар, жана Рамазан оразасын кармагандар, жана зекеттерин бергендер, ва яштанибу кабаируллати нахаллаху анха. Аллах Таала кайтарган чоң күнөөлөрдөн тыйылган пенделер, мына ушулар Аллах Тааланын аулиялары деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге кабар берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Тааланын аулиялыгына аракет кыла турган болсок, Аллах Таала биздин өзүнүн аулиялыгына, өзүнүн достугуна, өзүнүн сүйүүсүнө, өзүнүн жакын пенделеринин катарына киргизет экен. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.